Ош облусунда селден улам 13 адам каза тапты. Сел ондогон кароо жайды каптап, көпүрө, жол жана электр чубалгыларын алып кеткен. ÖKMдин маалыматына ылайык, 28-июнда жүргөн селден кийин Ноокат районунда 9 адам каза тапкан. Алардын ичинен 5-өө 8-15 жашка чейинки балдар. Мындан сырткары 30-июнүн күнү кечинде Каракулжада сел Диоматиз унаасын алып кеткен. Ичинде бир үй бүлөдөн турган 5 киши болгон. Бир кыз аман калып, калган 4 кишинин сөөгүн куткаруучулар таап чыгышкан. 28-июнда Апшырата Эсалуу жайында жолдорду сел алып кеткендиктен 1300 адам суудан өтө албай аркы жээкте калган. Аларды алып чыгуу үчүн куткаруучулар колго тийген нерселерден чыбык, чырпык жана устундардан көпүрө курганга мажбур болушкан. 20 адам тик учак менен коопсуз жайга чыгарылган. Жергиликтүү тургундар ÖKMдин техникалары жетишсиз болуп, каза тапкандардын сөөгүттөрүн өз алдынча издегенге аргасыз болуп атканын айтып даттанышкан. Ал эми 30-июнда Минкаптын башчысы Акылбек Жапаров кырсыкка көпүрөлөрдү долбоорлогон компания күнөөлүү деп билдирген. Мурда Кызыл Кыя деген акционердик коом көмүр казып жүргөн экен. Ал көпүрөнүн баарын көтөрүп, суунун баарын биринчи ошол жерге топтолуп, анан күч алып, ылдыйкы көпүрөлөргө келип турган. Ошол 3 жерден тоскоолдук болгон. Ошол жерге суу топтолуп, андан кийин селдин баары ылдый жакка агып, үйлөргө зыян келтирди. Жанагы кишилер кууш жерге кептелип калганда, аябагандай чоң массадагы суу келген да. Кызыл Кыя сууну көпүрөнүн деңгээлинен өйдө көтөрүп койбогондо, суу ошонун үстүнөн агып, ылдый жакка кете бермек. Мына ошол кууш жерге аябай чоң суу топтолуп келип, 10го жакын кишибизден ажырап атабыз. Муну баарыбыз кырсык деп атабыз, бирок анын алдын алууга болот эле. Көпүрөлөрдү бир эле адам долбоорлогон. Таап келгиле маганы. Ноокат районунда өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Жабыркаган райондордо селдин кесепетин жоюу боюнча иштер жүрүп жатат. Жалпысынан бул иштерге 600 адам жана ÖKMдин 19 атайын техникасы, ошондой эле бир тик учак тартылган.